Аба менен бирдей керектелген ичүүчү суу Газа эли үчүн кол жеткис нерсеге айланды. Ичүүчү таза суунун жетишсиздигинен каза болгон адамдардын саны ондоп саналат. Аль-Умма кайрымдуулук фонду Газа тилкесиндеги Хан Юнус жана Дейр аль-Балах баш калкалоочу жайларында 3 цистерна суу таратып, чаңкаган элди кубанычка бөлөдү. Алардын көздөрүндөгү бул кубанычка себепчи болгон ар бир адамдан Аллах ыраазы болсун. Оор шартта калган бир туугандарыбыз Кыргыз элине жана бул ишке себепчи болгондорго ыраазычылык билдиришти. Аллахка шүгүрлөр болсун. Сиздердин беришин кайрымдуулугуңуздар үчүн бүгүн биз Аль-Умма фондунун жамааты Газа тилкесинин түштүгүндөгү жер которгон адамдар үчүн суу бөлүштүрүү долбоорун ишке ашыруудабыз. Аллах сиздерге ыраазы болсун жана бул дүйнөдөгү бардык жакшылыктар менен сыйласын. Биз үмүттөнөбүз. Сиздер дагы ушундай оор абалда Газа тилкесине жардам бере турган долбоорлорду колдойсуздар деп ишенебиз.